Саламатсыздарбы, урматтуу достор. Бул жерде биз ушул IDEA уюмунун мүчөлөрү отурабыз. Кече 8 март күнү биз ушул маршка катышканбыз. Анан кийин марштан кийин көпчүлүк ар кандай жаңылыктар чыгып, ар кандай публикациялар чыгып, бизге дагы көптөгөн суроолор келип баштады. Ошол эле биздин катышуучулардан, биздин ушул партнерлордон, бизди билген балдардан, кыздардан Анан кийин ошол суроолорго тууралуу, ошол комментарийлерге тууралуу биз жооп берип кетели дегенбиз. Анткени көпчүлүк маалыматтар чыгып жатат. Анан кийин кайсы маалыматка ишенсе болот, ишенсе болбойт деген маселе да чыгып калды да. Ошондуктан биз азыр ушул силерден топтогон суроолорго жоопторду бергенге аракеттенебиз. Биринчиден, балдар, кыздар, силерге аябай чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдиребиз. Анткени көчөгө окуя болуп жатканда силер бизге жазып жаттыңыздар, эмне болду, абалыбызды билгенди аракет кылып жаттыңыздар. Сиздин колдооңузду дагы сезип жаттык. Ошон үчүн сиздерге чоң рахмат. Эң негизгиси бул ушул эмне үчүн ушундай марш болуп жатат, эмне үчүн биз катыштык деген бир суроо келген. Эң башкысы бул ошо көчөгөн биз баарыбыз билгендей эле 8 март бул эл аралык аялдардын күнү. Ошол эле учурда биз ошол Бишкекте жарандык активисттер катары биз сиздерди окутуп жаткандай эле айтабыз, аял укуктарына турабыз, адам укуктары биздин эң баалуу, эң жогору баалуулугубуз деп айтып жатабыз сиздерге дагы. Ошон үчүн биз өзүбүздүн жарандык позициябызды билгизебиз деп ошондой маршка катышканбыз. Анткени бул аялдардын тилектештик маршы болуп эсептелет. Бул марш аркылуу биз бүгүнкү коомубузда болуп жаткан дискриминация болобу же болбосо аялдарга айрым мамиле жасалып жаткан үйдөгү зомбулукка каршы болгон бир жандардын позициясын белгилеп турчу бир кадимгидей платформа болуп эсептелет. Эң негизгиси бул өзү ушу тынчтык маршы болмокчу. Эң башынан организаторлордогу келген катышуучулардын дагы эң башкы себеби ушул проблемага көбүрөөк басым жасоо, коомчулуктун өзүнүн билимин жогорулатуу деп чогулганбыз. Биз дагы ушу жарандык активисттер катары барып катышып келгенбиз да. Бул жерде кошуп кетүүчү нерсе ошол сурап калышты да, эмне үчүн IDEAнын логотиптерге чыккан жок, эмне үчүн IDEA катары чыгарган жоксуңар депчи. Бул биз IDEA уюму катары катышкан жокпуз. Өзүбүз айтып жүргөндөй эле ар бир жамааттын өзүбүздүн жамаатыбыз боюнча ойлонушубуз керек. Биз өзүбүздүн мамлекетибиз боюнча жарандык активизмге чакырабыз. Анан кийин бул дагы биздин жарандык активдүүлүк позициябыз. Анткени аялдардын укугу биздин оюбуз боюнча азыркы учурда бузулуп жатат. Аялдардын укуктарын өзүңөр көргөндөй эле ушул ар кандай жаңылыктарды көргөн болушуңар керексиңер. Анткени ошол эле жерде кандай түрүндө ушул келген жанагы тилекке каршы ошо марш болбой калды. Анткени башында эле башталып атканда маскачан адамдар келип зордук зомбулукту көргөзүп, плакаттарын тартып алышып, иши кылса ошол маршты жокко чыгарышты. Бирок ошол эле учурда мына Бексултан айтып кетпедиби, биз IDEA уюму катары бул марштын уюштуруучулары эмеспиз, бирок колдойбуз. Максатын колдойбуз, ошол жердеги уюштуруп жаткан активисттерди колдойбуз. Максаттар кандай? Ошол максаттар боюнча суроо келген да. Биринчиден бул жүрүштүн максаты ошол зордук зомбулукка көңүл буруу, аялдарга колдонулган. Анан мындай көп ой пикирлер бар. Аял укуктары, анан адам укуктары бул башка депчи. Анан аял болсо, ал кичине башкачараак укуктарга ээ деп. Анан ушул марш аркылуу биз айтып чыктык. Аял укуктары бул адам укуктары. Анан аял менен эркек биздин өлкөдө тең, бир тепкичте турат. Анан экинчиден көбүнчө убакта ошо аялдарга көрсөтүлгөн зордук зомбулук айтылбай калат же кандай бир себептерге карата биз милицияга барып заявление жазбайбыз, өзүбүздүн укуктарды Анткени милицияда кабыл албайт. Коргой албайбыз. Анан ошондуктан бул биринчи себеп, анан биринчи максат ушул марш аркылуу ушундай эң негизги көйгөйлөрдү көтөрүү. Кайдыгер карабастан ошондой өзүбүздүн жарандык позициябыз аркылуу болгон проблеманы кайрадан кайталоо максатында уюштурулган маршка катыштык. Анан ошол эле учурда биз айтып атышпады эле, башка да суроо болчу, бул
уруксатыңар бар беле, жок беле депчи, там мэрия уруксат бербей койдуго деп ошондой суроолор да келген. Ооба, бул жерде айтып кетүүчү нерсе, мэрия тарабынан уруксат болгон. Первомайский район жагында болгон. Бексултан, биз азыр кичине туура эмес айтып атабыз го. Биринчиден, биздин конституцияга карасак, ар бир адамдын ушундай тынч жүрүштөрдү, чогулуштарды уюштурганга укугубуз бар. Маалыматты берип кетишибиз керек. Жөн эле маалымат берсек болот. Бул зарылчылык эмес да. Экинчиден, эч кандай жанагы мурунку запреттерди койгонду ал мыйзамсыз болгон. Мыйзамдын Бүгүн чыкты, правоохранительный органы. Бүгүн Ген прокуратура ушундай маштарга тыюу салуу негизи туура эмес деп. Мыйзамга жатпайт деп өзүнүн дагы эмесин чыгарып кетти, заявлениясын. Биз ошого да кайра эле кошулабыз. Ошон үчүн уюштуруучуларды дагы ошону колдогонго бардык да. Анткени Конституция биз өлкөбүздүн башкы мыйзамы. Ал жерде биздин ошондой тынчтык чогулушууларды кыла алабыз, өзүбүздүн ой пикирибизди айта алабыз деген платформалар түзүлүп берилет деген ошондой нерсе болгондон кийин биз ошого таянып маршка да катыштык. Ошон үчүн мыйзамсыз эмес же уруксат керекпи, кереги жокпу деген суроолор болбош керек да. Кийинки нерсе ошол ар кандай жаңылыктар жөнүндө эмне үчүн ушул видеону тартып жатабыз. Анткени биздин тараптан дагы биздин пикирибиз да чыгыш керек. Ар кандай ушул маалымат булактары азыркы учурда толгон токой ар кандай маалымат чыгарып жатышат да. Ал жерде кимиси туура эмес, кимиси ушул чындыкты жазып жатат, кимиси чындыкты эмес. Ушундай суроолор чыгып жатат да. Анткени бир сүрөттө жазуулар бир нерсе жөнүндө бир максаты менен, бир сүрөттө ошол эле сүрөттө башка жазуулар чыгып калган да. Фотошоп менен ошол ар кандай ушул адамдар жана комментарийлер жазышат да, ошол социалдык тармактардын колдонуучулары. Анан кийин ошолорду бири-бирине мындай салыштырып эмес, бири-бирине мындай провокация кылып туруп, ушундай агитация кылып атышат да. Ошондуктан силер дагы өзүңөр дагы маалыматты алганда, ар кандай жаңылыктарды окуганда өзүңөр дагы текшерип көрүшүңөр керексиңер. Биз ошол биздин иш-чаралар аркылуу, тренингтер аркылуу дайыма айтабыз, медиа сабаттуулук бул деген эң негизги нерсе. Анткени эгерде силерди ушул ар кандай медиа булактар силерди алдап кетсе, анда силер дагы туура эмес маалыматты алып туруп, уже туура эмес выводдор жасап баштайсыңар да. Бул жерде ошондой натыйжалар менен көпчүлүк биздин дагы ошол знакомый, биздин эле ошол тааныштарыбыз, досторубуз, үй бүлө эмелери, мүчөлөрү да тоже бизге жазып жатышат. Эмне үчүн чыктыңар, эмне күбө тивен деп жатасыздар депчи. Эми ошон үчүн биз айтабыз да, критикалык ой жүгүртүү, анализдөө бул аябай маанилүү бир жөндөмдүүлүктөр. Сиздер да ошону колдонуп, ошон үчүн кайсы жерде чындык бар экен, кайсы жерде жалган бар экен, ошону салыштырып бизден сураңыздар. Ошону кыла аласыздар деп ишенебиз. Ошон үчүн сиздер дагы эгерде кандайдыр бир фейк сүрөттөрдү көрсөңүздөр, фотошопту көрсөңүздөр, сиз дагы айтып туруңуздар. Бул чын эмес деп комментарий жазыңыздар. Чын болгон сүрөттөрдү кайра жөнөтүңүздөр. Анткени баарыбыз тең ошо социалдык тармактарда маалыматты өзүбүз чыгарабыз да. Өзүбүз эле зыянды көрөбүз да, эгерде биздин ушул элдин ичинде ар кандай группировкалар пайда болуп туруп, бири-бири менен урушуп баштаса, бул жер дагы туура эмес нерсе жер. Анткени конфликттерге алып чыгарбайлы. Бул жерде ушул туура маалыматты алып туруп, чындык маалыматты алып туруп, анан кийин биз ушул өзүбүздүн мындай выводдорубузду жасайлы. Албетте өзүңөр кандай деп ойлойсуңар, бул силердин укугуңар. Эмне деп ойлойсуңар, биз чыктык ушул машка азыр айтып берип жатабыз. Эмне үчүн чыктык, кандай максаттар менен. Бирок ушул натыйжаларга выводдор жасаш үчүн туура маалымат менен колдонгонго чакырабыз да. Маалымат булактарды, 2-3 маалымат булактарды табып туруп, анан кийин салыштырып, текшерип көргүлө да. Анан ошол эле убакта балдар, кыздар, силер билесиңер, биз дайыма ачыкпыз. Биз сиздер менен тыгыз байланышта болобуз. Анан эгер суроолор пайда болуп атса же ошондой фейк жаңылыктарды көрүп атсаңыздар, уялбай бизге жазып чалсаңар болот. Мы всегда готовы ответить. Жооп бергенге ар дайым даярбыз. Биз ушул ачык политикасын жүргүзөбүз. Эгерде кандайдыр суроо бар болсо,
Биз ал суроого жооп бергенге даярбыз да. Кийинки суроо. Башка суроо дагы бул ушул айтышпайбы? Негизи ушул 8 мартта биз апаларыбызга, эжелерибизге гүлдөрдү беребиз, белек беребиз. Анысы деле баары тең эле жакшыгоо, Кыргызстанда демократия, там аялдардын укуктары сакталып жатат. Сиз кайсы проблемаларды көтөрүп жатасыздар депчи. Эми мына 20-жыл башталып элек деле 2-3 ай өттү го. 2-3 айдын ичинде канча деген азыр жаңылыктар чыгып атат. 6 аял өзүнүн жашоосунан айрылды дагы. Анан бул үйүндөгү эле болуп жаткан нерсе да. Үй бүлөнүн ичинде эле өзүнүн күйөөлөрү аларды өлтүрүп коюшту. Канча деген зордук зомбулукка кабыл алган аялдарыбыз бар. Сиздер эгерде аны көрбөсөңүздөр, бул мындай проблема жок деген жыйынтыкка келе албайбыз да. Анткени көптөгөн аялдар ошол жерде эле 70-ке жакын аялдар чыкты деп атпайбы? Анан бизге да жазышты да, ал жердеги аялдар ушундай зомбулукка дуушар болушкан эмес депчи. Бул жалган. Анткени биз зомбулук, зордук дегенде бул жөн эле барып уруп салган эмес, же өлтүрүп салган эмес, Биз көп жерде психологиялык эме болушу мүмкүн, басымдоо болушу мүмкүн, басмырлоо болушу мүмкүн. Өзүңүздүн там профессияңызды тандай албай, ата-энеңиздер башка жерге кылыңыздар, анткени сен кызсың же баласың деп турса, бул дагы башка бир зордук болушу мүмкүн, Көбүнчө учурда зордук зомбулукка кабыл алган кыздар болобу, аялдар болобу, андай нерсени айта алышпайт. Анткени биз деңгээлдери көп да. Коомдун тарабынан аябай чоң уят деген бир нерсе бар, эле эмне дейт деген нерсе бар. Ошонун баарын жаап жашырып эле проблема жок деп коебуз да. Андайларга сиздер да ишенбеңиздер. Ошон үчүн бул аябай актуалдуу бир проблема болгондуктан биз ошол марш аркылуу биз өзүбүздүн ошондой мүмкүнчүлүктөрүбүз бар, Балким ошол эле зордук зомбулукка кабыл алган кыз болобу, аял болобу, анын ошондой маршка келип катышуусуна мүмкүнчүлүгү жок. Биз ошолор үчүн дагы сүйлөгөнгө аракет кылыш керекпиз да. Биз ошолор үчүн дагы ошондой бир платформа куруп бергенге аракет кылыш керекпиздер. Ошон үчүн 8 мартта жөн эле гүлдөрдү берип коюп, бүгүн сиздин бул 8 март аялдардын күнү, башка күн жок деп айтып коюп, ошол менен отура албайсыздар да. Сиздер дагы ошондой риториканы колдобоңуздар. Анткени эң башкы биздин берип жаткан маалыматыбыз бул бүгүн болобу, эртең болобу, апаңыз болобу, эжеңиз болобу, бейтааныш кыз болобу, сиздер баарыңызга бирдей мамиле кылганга аракет кылыңыздар. Кандай кызыкчылыктары бар, кандай укуктары бар, баарыбыз тең окшошпуз да. Кошуп кетейин да, бул жерде эмне үчүн эркектер ушул аялдардын маршына чыгып жатат, эмне үчүн жалаң эле аялдар чыгып эле өзлөрүнүн жана көйгөйлөрү боюнча айтып кетишпейт. Бул жерде бул аялдардын укугу бир гана аялдардын эле маселеси эмес, көйгөйү эмес, Анткени бул жерде биз дагы эркектер катары апаларыбыз бар, энелерибиз бар, карындаш эжелерибиз бар. Андан кийин эгерде мен өзүмдүн тарабымдан айтып кетейин, мен деле бул маршка чыккан себебим уул катары ошол досторум бар, эже сиңдилерим бар, алардын да укуктары эми корголуш керек да. Ошондуктан бул деген жалпы баардык ушул Кыргызстанга вообще жалпы дүйнө жүзүнө каралган маселе да. Ошондуктан бул жерде бир гана аялдар эле чыгыш керек деген позиция туура эмес да. Бул баардык ушул коомдун тарабынан бул маселе көтөрүлүш керек да. Ошол эле учурда эжеңиз болбосо деле, сиңдиңиз болбосо деле, апаңыз болбосо деле, бейтааныш кыз болсо дагы сиздер дагы өзүңүздүн мамилеңизди адам катары биз айтабыз, баарына адам болуңуздар депчи. Ошол адамгерчиликтүү болуш керекпиз да. Айырмасы жок. Кызыңызбы, кызыңыз эмеспи? Биз баарыбыз адам болгондуктан кийин ошол адамгерчиликтүү коом болобу деп ошону дагы талап кылып жатабыз да. Анан бул жактан кошуп кетмекчимин. Мисалы үчүн Бексултан мен апамдын карындашымдын укуктарын коргойм деп маршка чыгып атса, анан Бексултан ошол эле убакта башка кыздардын, башка аялдардын укуктарын тебелеп тепселебейт да. Бексултан баардык аялдардын укуктары болсун, баардык аялдар, эркектер анткени тең деп ошондой позиция менен баарыбыз чыкканбыз. Эгер мен өзүмдүн укугумду реализация кылып, анан бирок ошол эле убакта мен Элвиранын укугун тебелебейм. Биз ар
ар бирибиз чыккан ошол маршка себебибиз, анан ошол максатыбыз ошол бир гана өзүбүздүн эмес, ошол жалпы коомчулуктун укуктарын коргоосуна, анан ошол укуктардын бузулушун көрсөтүш үчүн чыктык да. Анан ошол убакта биз маршта болгондо биз жалпы аялдардын, кыздардын укуктары жөнүндө айтыш үчүн, укуктарын коргоо керек деген суроону көтөрүш үчүн чыкканда Ар кандай группировкалар болду, укук коргоочу органдар болду, милиция. Анан ошол убакта биз чыныгы укук коргоочуларды көрдүк. Укук коргоочулардын тарабынан зордук зомбулук көргөзүлүп, мыйзамсыз эч кандай коргоо процесстери жүргүзүлгөн жок. Өзүңөр көрдүңөр ошойт, мисалы Айзатты дагы 2 чоң милиционер ошол башка жанагы зордук зомбулукту кылган адамдарды кармаган ордуна Айзатты жетелеп алып туруп, ошол машинага отургузуп, ушул зордук зомбулукту көрсөтүштү. Ошол жөнүндө айтсак, это были незаконные задержания. Мыйзамсыз кармап кетишти. Мени кармап кетишти, Эльвираны кармап кетишти. Анан саны 60ка жакын, даже 70ке жакын ушул марштын катышуучулардын баарын тең кармап кетти. Бизди ровдга алып барышты. Биз еще бир аз маршта кечирип келгенбиз да. Анан ага чейин эле бүт катышуучулар баарын автобуска тыгып туруп, азыр видеолордон көрдүңүздөр, канчалык кандай мыкаачылык менен анан бизди болсо машиналарга тыгып салышты. Айзатты 2 милиция болсо мени 4-5-6 милициялар келип эле салып коюшту дагы, алып башты дагы. Эмне үчүн кармап жатасыздар? Мен Айзатты алып кетип аткан артынан чуркап бардым да. Эмне үчүн, кайсы себептен? Эмне үчүн биз маршка катыша албайбыз? Бул деген коомдук пространство, биз баарыбыз тең ал жака чыгып өзүбүздүн позициябызды айта алабыз деген укугубуз бар болгондуктан биз ошолорду колдонолу деп барганбыз да. Анан эмне үчүн бизди кармап атасыздар деген суроолорго жооп беришкен жок. 3 саат ровдда отурдук. Биринчи коросуна келдик. Ал жерде ошо 60 катышуучулар менен, 60-70 катышуучулар менен биз айтып жаттык. Милицияларга өзүбүздүн талаптарыбызды айтып аттык. Эң негизги марштын талаптары бул ошо зордук зомбулукту жокко чыгаруу, аялдардын укуктарын тебелебөө, тең мүмкүнчүлүктөрдү түзүү, бул баягы эле айлык маяна болобу, же болбосо окуу тарабынан аларга мындай доступ чыгарып берүү, ошондой нерселерди көтөрүп чыктык да. Анан биз айттык да, биз укук коргоочу тарабынан коргоону көрө албай жатабыз депчи. Бүгүнкү эң башкы маселе, сиз эгерде үй бүлө тарабынан зордук зомбулук көрүп жатсаңыздар, милицияга ишенбегендиктен заявление жаза албайсыздар да. Анткени алар өзүлөрү эле айтышат да, жок, эртең кайра ала аласың, барып үй бүлөнүн ичинде чечкиле, анан кийин келгиле, анан кийин өлгөндөн кийин келесиң дегендей да. Анан биз үйдөн чыгарбагыла деп, анан 2-3 сааттын ичинде биз РОВДдан тоже сурап аттык. Эмне себептен кармап жатыңыздар деп. Биз бирок 2-3 сааттын ичинде суроого жооп ала алган жокпуз. Энен аягында мына азыр тиги социалдык тармактарга жазып жатышпайбы? Тартипти сактоо үчүн биз марштын катышуучуларын эвакуация кылып кеттик дейт да. Мени эч ким чыгарган жок. Мына Эльвира айым биз менен чогуу эвакуация болуңуз деп сураган жок. Мени тыгып туруп салып алып барып коюшту да. Ошол бул эвакуация деп айта албайбыз. Анан тартип бузуучулар биз эмес болчубуз. Ал жерде бизден мурун ошо маска чаң адамдар келип алып, транспаранттарды жулуп, палкалар менен чабып, жумурткаларын алып келип алып чабып, ошолорду тартип бузуучулар деп эсептесек болот. Биз ошо кайра эле видео кадрлардан көрсөңүздөр болот да. Милициялар кандай эме кылышты деп. Анан башка кийинки суроолорубуз да, эң негизги убактыбыз аз калды ошойт, ошол эң негизги суроолор, анткени эмне үчүн сиздерге кайрылып жатабыз? Азыркы учурда силердин тарабыңарга да мындай басым жасалып, силерге да ушул ар кандай ушул идея программаларына катышып жатасыңар, анан кийин ушундай жаман нерселерди алар үйрөтүп жатышат деген суроолор келишти да. Анткени кандай түрүндө ушул суроолорго жооп беребиз дегендейчи. Бул жерде өзүңөр айтсаңар болот. Бул силер катышкан жоксуңар. Биринчиден, бул силердин маршыңар эмес. Биздин программаларыбыз бул билим берүүчү программалар, критикалык ой жүгүртүү, жана айткандай эле медиа сабаттуулук. Ушул ар кандай көйгөйлөр чыкса, ошол көйгөйлөрдү кандай түрүндө өзүңөр алдынча кандай ойлонуп, кандай чечиш керек деген нерселерди үйрөнүп жатасыңар. Биз бул жерде эч кандай
басмырлоо же мындай басым жасаган жокпуз. Мындай Сиздерди атайын баргыла деп эме кылган жокпуз да. Бирок эң башкысы нерсеси биз айтып атпайбызбы? Сиздерге жарандык позицияңызды билдиргенге аракет кылыңыздар. Өзүңүздүн коомчулуктагы кандай маселелер болсо ошолорго кайдыгер карабаңыздар деп үйрөтөбүз. Адам укуктарын коргоого аракет кылыңыздар деп үйрөтөбүз. Биз өзүбүз сиздерди үйрөтүп коюп, анан биз өзүбүз чыкпай койсок, бул тоже туура эмес да. Биз ошон үчүн өзүбүз мына жарандык активисттер катары, сиздер катары, сиздей эле болуп, позициябызды билгизгенге чыктык да. Анан мунун эч кандай уят болгон нерсеси жок. Мыйзамсыз болгон нерсеси жок. Же кандайдыр бир өзүбүздүн айтып атпайбы, традицияларыбызга, салттарыбызга жатпаган, Кыргызстандын мамлекеттик эмесине жатпаган жүрүм-туруму жок да мындайчы. Биз кайра эмесинен наоборот биз өзүбүздүн өлкөбүздү сүйгөн үчүн, ушундай проблемаларда күйүп жатканы үчүн чыгып колдоп жатабыз да. Анан бизде да бир суроо бар экен, эмнеге жети апамды билем деп жазып чыктыңыздар депчи. Биз баарыбыз эле билебиз го, мына өзүбүздүн деле макала каптар болобу же коомдогу баягы эле аялдарга мамиле, эмне деп айтышат, кыздын үйдү кыл жатпайт, анан кыз мындай болуш керек, анан эркек мындай болуш керек, же жети атамды билем, бирок жети апамды билем деп бизди эч ким айткан эмес да, ошентип өстүрүшкөн эмес. Эмне үчүн биз жети атамды макул билет экенбиз дагы жети апамызды билгибиз келбейт? Бизди өстүргөн апаларыбыз дагы, аталарыбыз дагы экөө теңдей мамиле болуш керек да, аларга да теңдей сыймыктанып туруш керекпиз. Биз бул жерде эң негизги максатыбыз ушул жети апамды билип туруп, жети атаңды билбей деген эмес. Бирдей деңгээлинде ушул жети атаңды дагы бил, жети апаңды дагы бил, анткени ата энеңди сыйлашың керек. Анткени бизди сураганда кимди жакшы көрөсүң, көбүрөөк атаңды же апаңды деп кичинекей кезибизден сурап баштайт. Бул жерде биз дайыма жооп беребиз. Атамды дагы, апамды дагы жакшы көрөм депчи. Бул жерде да ошондой максат менен жазылган нерсе. Жети атаңды дагы билсең дагы, жети апаңды дагы билгенге аракеттен. Анткени апаң дагы сенин ушул жашооңа көптөгөн мындай чоң таасир тийгизген да. Ошондуктан бул жерде биздин сообщениябыз жети атабызды да билели, жети апабызды да билели. Ошондо биздин өлкөбүздө теңчилик, ошондо биздин ушул өлкөбүздө ар кандай конфликттер чыкпай, бири-бирибизди түшүнгөнгө аракеттенип, ушул маселелерди чечкенге чечүүнү жетебиз да. Дагы суроолор бар экенби? Барына жооп берди окшойт го. Калпакчандарды кармаштоо. Калпакчандарды 5 адамды кармашты деп айтышты. Азыр издөө жүргүзүлүп жатат, бирок кечеги күнү калпакчандарды кармашкан жок. Ошол жүрүштүн катышуучуларын кармашты. Бул негизги суроо да, анткени ошол жерде ошол калпак деп эле маселе калпакта эмес, маселе ошол жана беттерин жабышып туруп, анан кийин ошол зордук зомбулукту аткарышкан адамдар ошол зордук зомбулукту кылып жаткан учурда милиция тарабынан эч кандай иштер жүргүзүлгөн жок. Наоборот, да. Бүгүн эме деп чыгарышты, там иликтөө жүргүзүлүп жатат. 5-өөнү протокол түздүк деп айтышты, анан калгандарын издеп жатабыз деп официалдуу түрдө ошондой бир эме пресс-релиз чыгарышты. Туурабы, туура эмеспи, биз аны билбейбиз. Анткени бизге андай отчет берилген жок пока. Анан кандай иш-аракеттер кылат экен, кандай реакция болот экен, аны дагы билбейбиз. Ошондуктан биз баары эле азыр социалдык тармактарда биз айтып атпайбызбы, 8 март бул бир эле күн эмес депчи. Негизи ушул марштын дагы бир эмеси, максаты бул аялдарга карата болуп жаткан зорлук зомбулукту 365 күнүгө айтып, бул проблеманы чечиш керек экенин, маанилүү болгондугун күнүгө жазып, анан мамлекеттин, ошол эле депутаттардын көңүлүн ушул проблемага алып келүү максатында жазылып жатат да. Ошон үчүн сиз дагы мындай баягы эле суроодо ошо эмне үчүн марш аркылуу кылып атасыздар, башка түрүндө жасаса болбойбу деген. Башка түрүндө аялдардын укуктарын коргосо болбойбу деген суроолор да келип атат. Болот. Биз ошону кылып жатабыз, күнүгө мына тренинг өткөрөбүзбү, же мүмкүнчүлүктөр түзүп беребизби, аны да кылып жатабыз. Бирок марштын эң башкы максаты бул ушу чечим берүү процесстерине катышкан, чечим берүү адамдардын көңүлүн буруу, же болбосо ушул проблема баардыгыбыздын проблемабыз болгондугунан
бул проблеманы колдой турчу аябай көп адам болгонун көргөзүү максатында болгондуктан ошондой бир массовый бир иш-чара болот да. Эң башкы максаты ушу мыйзам чегинде өзгөрүүлөрдү же система негизинде өзгөрүүлөрдү алып келүү мындай талап кылып жатабыз да ошолорду. Эмнеге аялдардын гана укуктарын коргойсуңар дегендей бул жерде суроолор бар. Өзү биздин уюмубуздун позициясы бир гана аялдардын укуктары эмес, жаштар менен иштегенде жаштарга да айтабыз, жаштардын дагы укуктарын ушул үнүн жеткизип, жаштардын ушул ар кандай кызыкчылыктарын коргоого аракеттенип жатабыз. Бул жерде эми 8 март күнүнө байланыштуу дагы ушул тема пайда болду. Бирок ага карабастан биз ушул жыл бою адам укуктарын, аял укуктарын, жаштар укуктарын коргоого аракеттенип жатабыз. Өзүңөр билесиңер, Анан кийин ошондуктан бул жерде туура эмес турда эмне үчүн бир эле гана аялдардын укуктарын коргош керек. Бул жерде эки жооп бар. Биринчисинен биз бир гана аялдардын укуктарын коргогон жокпуз. Биз жалпы анан экинчисинен уюм катары. Анан экинчисинен эмне үчүн 8 мартка караштуу эмне үчүн аялдардын укуктарын именно ушул максат катары коюп жатабыз азыркы учурда. Анткени азыр айтып кеткендей эле көпчүлүк учурда Бексултан, биз тарыхка карасак, канча жыл мурун аялдарда эч кандай укук жок болчу. Эгер биз башка заманда төрөлсөк, биз барып мектептен билим ала алмак эмеспиз. Биз шайлоого катыша алмак эмеспиз. Шайлоого президентке кандидатурабызды кое алмак эмеспиз. Анан аял менен эркек тең эмес болчу, айлыгынан дагы разница бар болчу. Анан ошол тарыхка карасак, ошондуктан ошол 8 март күнү бул экинчи жолу болчу да. Бул бир тарабынан бул майрам, экинчи тарабынан бул дагы эле биз ошол укуктарды, биздин укуктарыбыз бар, ооба мыйзамда жазылган, бирок реализацияга келгенде биз ошол эле укуктарды коргой албай калабыз. Мыйзам түрүндө ошо ишке ашырыл, мыйзам түрүндө бар укуктарды коргоо боюнча мыйзамдарчы. Бирок ишке ашырылып келгенде ишке ашырылбай калат экен да. Анткени заявленияны түшүрөсүң, көпчүлүк учурда өзү ушул маалыматтарды, ар кандай жаңылыктарды карасаңар, заявленияны түшүргөндөн кийин, ушул арыз жазгандан кийин ал арызды эч ким кабыл албайт. Анткени өзүң барып чечип аласың, анан кийин ал маселе чечилгенче уже ушул преступление, кылмыш уже ишке ашырылып туруп, уже адамдардын ар кандай укуктары бузулуп туруп, ага арасында даже убийстволор болуп, ушул жоопко тартылган немелер азыраак болот, ошондо. Бирок эң негизгиси балдар кыздар, бул 8 март ооба эл аралык аялдардын күнү. Анткени эгерде кайра салыштырмалуу биздин коомдо ар кайсындай социалдык группалар бар. Аялдарды эркектерге салыштырмалуу алардын укуктары көбүрөөк бузулат. Ооба тарыхта ошондой бир дата болуп башталган. Эми бүгүн ошо биз ошондой кыйын аялдарга ыраазыбыз да. Бексултан болобу, мен боломбу, биздин билимге же шайлоого, же чечим берүү процесстерге катыша алгандай мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Бирок аны унутпаш керекпиз. Эртең башка бир мыйзам чыгып, жок сен кыз болгондуктан бул жумушка иштей албайсың деген мыйзам чыгышы мүмкүн. Кыргызстанда биздин өзүбүздүн эмгек кодекси боюнча 400гө жакын кесиптер кыздарга, аялдарга чектелип калган да. Биз аларга ошол кесиптер боюнча иштей албайбыз. Ошол эле учурда баягы социалдык биздин коомубуздагы басмырлоо дагы эле бар. Биз айтып атпайбызбы, эрке болгон немелер, эрте болгон 15ке чыккан, 16га чыккан кыздарды никелерин кыйып коюп, сен төрө, сен иштебе деген нерселер дагы бар да. Ошолорду эске алып, биз эме кылыш керекпиз да, ошондой майрам болобу же дата болобу, ошондой маанилүү бир күн болгонун унутпаш керекпиз да. Ошондуктан баарыбыз тең бул күрөшкө кошулуп, аял укуктары болобу, эркек укуктары болобу, жаштардын укуктары болобу, адамдар болгондуктан адам укуктарын колдогонго аракет кылыш керекпиз. Биз силерди да ошого чакырмакпыз. Ошо биздин жалпы айта турган нерселерибиз ушул. Эгерде суроолор болсо бизге чалып жазып тургула.